Үй шартында колдонгон косметика чын эле пайдалуубу? Үй шартындагы жасалган косметика же болбосо жаңы технология менен жасалган кремдерби? Батыл. Кимиси эффективдүү жана кайсынысы пайдалуу жана кооптуу эмес. Бүгүн интернет аймактарында аябай көп рецепттер жүрөт. Көп айымдар ошол рецепттерди көрүп, бир тамчы перекис менен бир лимонду алсаңар, тактарыңардын баары кетип калат. Же бул ыкма аябай жөнөкөй, үйдөгү болгону гана айран керек, ошону менен буручтар кетип калат деген нерселерди көп көрүп, үй шартына жасап жүрүшөт. Пайдалуубу же жокпу? Чын эле эффект барбы же жокпу? Келгиле, врач катары, дерматолог катары силер менен чогуу ушул суроону ачайлы. Үй шартындагы косметиканы мен эч качан жаман дебейм. Эмне үчүн? Анткени ушул косметикадан биздин апаларыбыз илгерки кезде эле өзүнүн сулуулугуна кам көрө баштаган. Бул биздин косметиканын апасы. Бул айымдын, ар бир айымдын сулуулугунун мекени. Ушудан косметика башталган. Кантип аны жаман дейбиз? Косметика жок учурда апаларыбыз бетке айранды сүртүп, чачка айранды сүртүп, жамгырдын суусу менен башыбызды жууп жүрчү. Илгери бадыраңды дагы кесип алып, бетке көп кружочек кылып коюп алып, мынтип жатчыбыз. Илгерки сулуулук тууралуу журналдарда, совет учурундагы журналдарда, работница жана башка журналдар бар болчу, сулуулук рецепттери бар болчу. Биздин апаларыбыз отуруп алып, ошо беттерин малина сүртүп, кулпунай сүртүп, өзүнүн сулуулугуна кам көрчү. Эмне үчүн? Анткени бул нерселерде үй шартында жасалган маскаларда, жашооча жемиштерде, сүт азыктарында чын эле пайдалуу, эффективдүү ингредиенттер бар. Бирок бар дегени менен алар сиңеби? Алардын эффекти азыркы заманбап косметикадай болобу? Биз тандоону кандай кылышыбыз керек? Биринчиден, ооба, косметикада, үй шартындагы косметикада, ошол эле айранда, ошол эле каймакта, ошол эле алмада, кулпунайда, бадыраңда чын эле жемиш кычкылдары бар. Чын эле витаминдер бар, минералдар бар. Бирок бул жерде кеп бар же жокто эмес. Бул жерде кеп 3 нерседе. Биринчи бул концентрация. Канчалык көп. Мисалы 1 грамм кулпунайда жана 1 грамм кремде 2 ар кандай концентрация. Мисалы гель-пилингде деле бар жемиш кычкылдары, кадимкидей барбаристе да бар. Жөн эле барбаристи деле бетке сүртүп алсак болот да. Бирно. Концентрациясы бөлөк. Бул жерге технолог иштеп чыгып атканда атайын иштей турган концентрацияны салат. Ошол концентрациядагы кычкылдар кандай эффект берет 1 мм териге? Аны технолог жакшы билет. Биз эффектти алдын ала билебиз, көрөбүз, атайын схемалар, протоколдор бар. А ошол эле барбаристе концентрациясы биринчиден буга караганда аз. Экинчиден өтө маанилүү нерсе pH. Биздин бетибизде pH нейтралдуу. А жемиштерде же ошол эле сүттө pH өзгөрүлө берет. Кээде кычкылыраак болуп калат алма, кээде таттуураак болуп калат. Өтө кычкыл болсо дагы жаман, терини сезгич кылып салат, сезимтал кылып салат. Щелочь болсо, химияны эстеңиз, щелочь болсо дагы жаман. Эмне үчүн? Теринин үстүнкү катмарын бузат. Демек, технологдор крем жасап атканда, пилинг жасап атканда pH метр деген бар. Ошо pH метр менен улам ченеп, даяр кремде бир стабилдүү pH калып келет. Терини бузбай, тескерисинче тери пайдалуу нерселерди тез сиңире турган pH калып келет. Бул экинчи. Үчүнчү. Тери эмне куйсаң сиңирип кете тургандай жер эмес. Теринин эч нерсе өткөзбөй турган барьери бар. Эгерде териге эмне сүйкөсөк же шамалдан деле бир нерсе сиңе берсе, анда биз эч ак эле оорукчан болмокпуз. Көрүнгөн бактерия, вирус, микробдордун баары сиңип кетип, канга кетип, балким адам заты жашабай калмак. Кудай ушунчалык акылдуу экен, биздин организмибиз, ар бир клеткабыз ушунча акылдуу экен, бизге атайын барьерлерди берген. Ошол барьерлер эч нерсени өткөзбөйт. Демек, силер сүрткөн айраныңар, бананыңар, бадыраңыңар, кулпунайыңар үстүңкү гана катмарда иштейт. Үстүңкү катмарындагы болгону эң үстүңкү этажында. Ал этажда көп эффект ала албайбыз. А косметикага болсо, өзгөчө бүгүнкү заманбап косметика биз атайын проводниктерди кошобуз. Жетелегич деп коем мен. Колунан кармап, пайдалуу затты, гиалурон кычкылын, витаминди колунан кармап, ээрчитип, жетелеп киргизет териге. Мисалы биздин косметикада бул транскутол жана башка заттар. Канчалык активи жакшыраак болсо, канчалык бренд өзүн сыйласа, канчалык чыгарган адам эффект жөнүндө жакшы ойлосо, ошончолук кымбат, жакшы жана киргизгич, ээрчитме, жетелегич проводниктерди салат. Демек, үй шартындагы косметика жаманбы? Жок, ал сонун.
Бирок эмнеге анда косметология деген илим өнүктү. Эгерде айран сүйкөөлө тактардын баарын кетире алсак, анда косметологдордун эмне кереги бар? Косметология эмне үчүн өнүгүп крем болуп кетти? Баары эле айран сүйкөөлө жүрө бербейт беле? Демек, биринчи А, эффекти жеткиликтүү эмес. Б, эффекти мындай алдын ала биле албайбыз эффектин. Кандай болот? Балки мындай болот, балки мындай болот, балки мындай болот. Лотерея. pH ар кандай, концентрация ар кандай. Жана азыркы убакта адамзат өтө бат жашап атат. Биздин убактыбыз өтө аз. Айранды 1 ай койгуча, гель-пилингди 1 жума коюп, ошондой эффектти ала алабыз. Тескерисинче, айранды 1 ай койгуча, гель-пилинг ошол эффектке 3 күндө гана жетет. Ошон үчүн үй шартындагы косметиканы колдонсоңор болот. Алмада сүйкөгүлө, кулпунайда сүйкөгүлө. Мен өзүм жакшы көрөм сүйкөгөндү. Бирок, эгерде бетиңерде бир көйгөй болсо, бырыш, картаюу, купероз, пигмент, безетки жана башка чын эле чече турган көйгөй болсо, эгерде чын эле эффект алам десеңер, анда иштей турган заманбап атайын технология менен жасалган косметиканы колдонушуңар керек. Видео жакса лайк баскыла, жана суроолоруңар болсо комментарий калтырсаңар эң кызыктууларына мен жооп берем.